Дүйнөнүн тамашасы толуп атат. Саат сайын кылыгына башын катат. Фирдоуси. Жоро эмнегедир өтө кыжаалат кирди. Аманпалч, дагы өлүм. Кандай эле күндө өлүм? Болгондо да коркунучтуу өлүм. Өзүңүз барып бербейсизби? Машина келдиби? Келди. Участкалык милиционер экинчи кабаттагы үйгө эч кимди киргизбей турган эле. Бир бөлмөлүү үйдүн эшиги ачылары менен өлүк жыты бур этти. Жытынан эле анын 2-3 күн жатып калганын даана сезе койгон Аманпалыч кирери менен энеден туума болуп диванда жылаңач жаткан өлүктү көрдү. Көп эле өлүктү көргөн, бирок мындайды биринчи ирет көрүшү. Эркектин жынысы торбосу менен так түбүнөн кыя кесилип, чорбосу оозуна тыгылып, ал эми торбосу эгин жаап, шалбырап жатыптыр. Фотосүрөтчү өлүктү ар кыл ракурста тартып, ал эми сот мед экспертиза өз ишин астейдил өтүп атты. Фотосүрөтчүгө Аманпалыч кайрылды. Теги ооз тарабын крупный план менен алчы. Алдым. Анда үстүн жаап койгула. Айтмакчы. Мед экспертиза кызматкерлерине бурулду. Ушинтти да үй ичин сыдыра тиктей калды. Бул үйдө аял аттуу жашаган эмес. Жашаса да бети башына гана карап, үй ичине карабаган шалтырук аял жашаган көрүнөт. Ал эми тигил абийиринен айрылып, жылаңач жаткан өлүк көп эле болсо 30-35 жаштарда го. Шкафта илинген топ галстуктарына караганда интеллигент, андан да жалгыз жарым жашаган бойдук неме көрүнөт. Анын баамчыл көздөрү баарын кыдырата тектеп келатып, өлүк алдына кылайып чыккан чачтын учуна көзү түштү. Тартып көрсө упузун кара чач экен. Эч кимге байкатпай чөнтөгүнө асте салып койду. Жорик. Мед экспертиза өз ишин бүтүрөрү менен өлүктү моргко жибергиле. Анан бүт данныйларын алып, участковый экөөңөр менин кабинетиме келгиле. Келишти. Кулак силерде. Жоро. Аты жөнү Болот Шаршенов. 66-жылы туулган. Демек 33-тө. Кесиби педагог. Вузда улуу окутуучу экен. Эми эле Мальбородон чиркеттире бирде тамызып бараткан Аманпалыч тамызбай токтоду. Эмне? Эмне? Улуу окутуучу деген эмне? Старший преподаватель. Ошондон улуу окутуучу деп которуп алдыңарбы? Мен эмес, Аманпалыч. Тилчилер, журналисттер, атүгүл тигил өкмөт үйүндөгүлөр ушинтип жазып жүрүшөт. Жорик, дагы айтам. Мага сен өкмөттү үлгү кылба. Өкмөт деген азыр жок, өлгөн. Өкмөткө ишенген киши азыр арам өлөт, жигитим. Айылды көтөрүү деген ошо өкмөт өзү былжырап которуп жүрөт. Айылды көтөрбөйт. Аялды көтөрөт. Айылды өнүктүрүп өстүрөт. Тиги тилчилер өздөрү. Тилчилерди үлгү кылба мага. Касым Тыныстановдон кийин тилчи чыккан эмес. Кийин чыкса чыгар. Азыр башаламан заманда чыкпайт дагы. Аманпалыч, журналисттер өздөрү ага же улуу редактор деп жүрүшөт. Баары былжырак. Эгер экөөбүз журналист болсок, старший редакторду баш редактор, главный редакторду башкы редактор деп которот болчубуз. Аталган күчөтмө сөз эң башкыны түшүндүрөт. Демек, башкы деген сөз главный дегенди түшүндүрөт. Баш старший, башкы главный. Экөөбүз азыр чекстел эмес, журналистте болушубуз керек, жигитим. Туурабы? Туура. Анда ишке келели. Сен оюң боюнча тигинин чорбосун ким кесип кеткен? Менимче, Аманпалыч. Бул дагы баягы бир оңко тургузам деген Камчыбектей катын-пос неме көрүнөт. Бул да досунун катынына бара коем деп, анан досу аны мас кылып өч алган көрүнөт. Мүмкүн. Ушундай болушу да мүмкүн, бирок менин оюм боюнча аныкын эркек эмес, аял киши кескен. Дебейсиңби? Өч алыш үчүн эркек эркекке бычак уруп өч алышы мүмкүн. Аблестей желкеге атып, сууга чөктүрүп өч алышы мүмкүн, бирок тегинисин кесип өч албайт. Кызгануудан улам эркек эркектикин жулуп алыптыр деп уктуң беле? Уккан эмессиң, укпайсың дагы. Ал эми аял эркектикин жулуп алган учурлар болгон. Муну бир дейле. Экинчиси, эркек кесмек түгүл эркектин кармалап, кароодон жийиркенет. Анын үстүнө эркектин эркектик психологиясы мындай кемсинтүүгө жана кемсинүүгө барбайт. Аялдар андай эмес. Эркектердин жан дүйнөсү жана кумароту аялдардын алакандай жеринде экениндей эле, аялдардын жан дүйнөсү жана кумароту эркектердин дал ошол кесип салган жеринде. Эркектердин 12 мүчөсүнүн ичинен аялдар ошол жерди эң артык көрүшөт. Ошон үчүн алар аны кармап эле эмес, кармалап эркелетүүнү жакшы көрүшөт. Атүгүл жийиркенбей оозуна алууга чейин барышат. Албетте, бар эмес.
тигил өч алмак болгон аял же тигини өтө күчтүү сүйүп, бирок сүйүүсүнөн өтө катуу алданган үчүн, же тигини өтө жек көрүп, анын өтө садисттиги үчүн ушундай ишке барган. Эми мындай, эртең ошо Шаршенов иштеген вуздун деканы мага чакырып бергин, хоппу? Вуздун деканы анын алдында олтурду. Шаршенов жөнүндө эмне билесиз? Жер жамандап барбасын. Педагог катары демагог. Дилетант эле. 7 аял алып ажырашкан. Ар бир аялында бирден экиден балдары калган. Акыркы жылдарда бойдок жүргөн. Ушундай немени вузда кармоого болобу? Тиги кара үйдө колдоочусу бар экен. Сиздин оюңуз боюнча аны ким өлтүрүшү мүмкүн? Ушуну билбейт экенмин. Азыркы студенттердин жүрүм туруму кандай? Сиз сурабаңыз, мен айтпайын. Ошондой болсо да, айрыкча контракт менен окугандар анык самопалдар. Лекция учурунда балчылдатып сагыз чайнап олтурушат. Арткы орунда олтургандар жашырынып алышып карта ойношот же кыздар менен шампан ичишет. Аудиториядан айдап чыксаң муштум кезек, керек болсо сөгүп өтүшөт. Окуудан айдай албайсыңар. Акча төлөп койсо кантип айдайсың? Капитализмдин шорумуна ушунда экен да. Акчаң бар болсо акылдуу экенсиң. Акчаң жок болсо уйстабоо экенсиң. Аныңыз эмне? Ошол хысын алып салганы. Шаршенов лекция окуган группаларды эртең менен бүт чогултуп бериңиз. Сизди келеттейинби? Жок, мен жөнүндө сөз болбосун. Жазуучу же артист менен жолугушуу уюштуруңуз. Мен да барып катышам. Эртеңкиге үлгүрө албайм да. Үлгүрүңүз. Шаршенов менин кызматкерим эмес, сиздин кызматкериңиз. Аманпалы жорону жанына алып, студенттердин чоң ортосунда олтурду. Студенттердин арасынан өзүнчө 4 кызды өзүнчө ылгап, көңүлүнө түйүп алды. Анан чыканагы менен жорону капталга түртүп, асте шыбырады. Тигинде 2 кыз бар атпайбы? Чачын төбөсүнө түйүп, сулуусун көрдүңбү? Ошонун бир тал чачын мага алып бересиң. Муну бүгүн эмес, эртең. Ал эми тигил 3 кыздын аты жөнүн декан аркылуу тактап, үчөөнүн тең декан эртең менен мага жөнөтсүн, хоп? Хоп. Анын бир тал чачын кантип алып берем? Же анын чачы сизге эмнеге керек болуп калды эле деген сыяктуу суроолорду Аманпалычка берүү бул кылмыш ишинде бери дегенде эле маңыздыкка же алсыздыкка тете. Айтылдыбы, кыңк-мыңкы жок аткар. Эртеси эле ошол кыздын бир тал чачы Аманпалычтын сейфинде жатты. Жана 3 кыз анын кабылдамасында олтурду. Кыздардын айтуусунда өлгөн Шаршенов эле эмес, тирүү педагогдордун ак сакалынан көк сакалына чейин. Албетте, бар эмес. Азыр педагогдук эле эмес, адамдын абийир насили кеткенин, ар бир зачет же экзамен үчүн студенттердин алар акча талап кылгандарын, акчасы жок кыздар көчөгө чыгып, абийирин сатып акча таап бааларын, кээ бир кыздарды айрыкча контрагы жок студенттерди үйүнө чейин алып кетип, оюндагыдай пайдаланып, анан баа коюп берерине 21-кылымдын кадрларын даярдап аткан көптөгөн вуздар, вуз эмес эле көт базарына, акча базарына айлантып кеткенин жашырбай айтышты. Шаршеновдун өлүмү жана ал жөнүндө илмектүү ой айта алышпады. Аманпалычтын бир гана үмүт илмеги чачта калды. 2 тал чачтын ээси эртеси эле Аманпалычтын бет алдында олтурду. Сулуунун сулуусу экен, апакай ак жүзү, бети бүт эле бакыракай көз экен го. Бирок мына ушул музоо кирпик көздөрдүн тереңинде аны көптөгөн кыйнаган санаа оорусу жаткансы да. Аманпалыч адаттагысындай эле Мальбородон бирди тамызып, суроо жооп өттү. Зачеткаңызды ала келдиңизби? Кол сөмкөсүнөн зачеткасын асте алып, ага сунду. Чолпон Агайжанова, жакшы. Шаршеновдун экзамендери бүт 5. Айтыңызчы, Чолпон, Шаршенов педагог жана адам катары кандай немеле? Зачет экзамен аларда аябай талаптуу эле. Адам катары кандай экенин жакшы билбеймин. Сизге чейин эле сиздин курсташтарыңыз келип кетти. Анын өлүмү жөнүндө алар жөндүү эч нерсе айта алышпады. Балким, сиз айтып бересиз. Муңдуу көздөрү саал мокой түшүп, Палычка тик карай албай терезе тарапка телмире берип, анан саал мукактана. Эч нерсе айта албаймын. Аны мен экзамен, зачет, лекция учурунда гана көрчүмүн. Тартмасынан бир тал узун чач алып чыкты. Мобул чач сиздики эмеспи? Чачты чоочу тиктеп, не дээрин билбей токтоду. Тааныдыңызбы? Жок. Бул кайдагы чач? Бул сиздин чачыңыз. Шаршеновдун өлүгүнүн жанында калган.
Мұңдуу көздөрү чакчая жанып кетти. Түшүнбөдүм. Шаршеновдун өлүгүнүн жанында калса эле меники болмокпу. Меникиндей чачтары толуп атат да. Аман Палыч тартмасынан дагы бир тал чач алып чыкты. А мына булчу. Бул дагы сиздики эмеспи? Агай Жанова бул ирет чыйрала түштү. Жыландай окторула баш көтөрүп, Аман Палычка азыр кол салуучудай, көз отун бороон аралап, бир кызыктай абалга келе калды. Албетте меники эмес. Бул дагы Шаршеновдун жанынан табылды? Жок. Үстөл алдындагы коңгуроо топчусун басты эле сырттан Жоро кирди. Жорик, могул чачты кайдан алдың эле? Айтып берчи агай Жановага. Жоро агай Жановага отчет берип аткансып, ага бурулуп айта баштады. Кечээ күнү сиз кыздар менен лекциядан чыгып баратканыңызда артыңыздан келатып чалынып кетип сизге урунуп кечирим сураганым эсиңиздеби? Кыз эсимде дегендей баш ийкеди. Бир тал чачыңызды ошондо билгизбей жулуп кеткем. Мунун эмне кереги бар эле? Аман Палыч. Жорик, ошондо кокусунан эмес сизге атайын чалынган. Шаршеновдун жанынан табылган чач менен Жорик алып келген сиздин экинчи чачыңызды суд медэксперт текшерип, эки чач тең сиздики экенин далилдеди. Мындай болгон соң, Шаршеновдун өлүмүнө сөзсүз түрдө сиздин катышыңыз бар. Бир кезде эт комбинатында иштедиңиз беле? Ооба. Муну кайдан билесиз? Чолпон, мен баарын билем. Жалганга калганда аябай жаман адаммын. Анткени биттин ичегисинен бери көрүп турам. Ошон үчүн менден эч нерсе жашырбаңыз. Сөз бүттү. Чолпон агай Жанованын башы шылктай берип, музоо кирпик көздөрүнөн дароо мөлт-мөлт эте жаш чыга келди. Көкүрөгүндө көптөн берки муң толуп жүргөнгө бет аарчысын жүзүнө басып, көмөкөйүнөн гыйылдап, өпкөлөп ыйлай баштады. Аман Палыч аны араң дегенде соорутtu. Кылмыш бетин ачууда Аман Палыч эң алды ошол кылмыш тегерегинен кичинекей бир илмекти издечү. Илмекти тапты дегиче калганы өздүгү менен кетчү. Бул ирет да ошондой болду. Көрсө мындай болуптур. Чолпон агай Жанова өзү айтып берсин. Сен сулуусуң деп сулуулугума баары суктанышат. Эркектердин эркеси катары мени бактылуунун бактылуусу деп эсептешет. А мен сулуулугум үчүн бой жеткенден баштап бактысыз гана болуп келем. 10-да окуп жүргөнүмдө өзүм эле окуган мугалимим артыман аруудай асылып, эгер эле көнбөсөң алтын медалга жетпейсиң деген шарт койду. Абиримди алтын медалга алмаштырым келбеди. Борборго келип, өз күчүм менен университетке тапшырдым. Бирок биринчи курстан эле өзүмдү окуткан Кашкабаш окутуучу артымдан түштү. Экзамен зачет учурунда туура жоопту туура эмес дечи болду. Даярданып, кечинде кафедрага келип тапшырасың дечи болду. Кечинде барсам түз эле соодалашууга өтүп, атүгүл уялбай эле азыркылар кыздык белгисин кармабайт. Эмне эле аны алтындай аздик тутасың? Кыздык эле керек болсо, хирург досторум бар. 2 кабат кыздык тиктирип берем дечи болду. А менин жандай жүргөн жигитим бар эле. Туркияда окучу. Жан дүйнөмдү сага гана ардайм деп ал мага, мен ага ант берген элек. Алтын медалга алмаштырбаган жан дүйнөмдү анан кантип экзамен же зачетко алмаштырам? Бул мен үчүн өлүмгө тете эле. Кашкабаштын ушул ишин жана акча алып баа коюп жүргөнүн ашкерелейм деп ачык чыгып, окуудан айдалдым. Анан эт комбинатына барып иштөөгө аргасыз болдум. Анда 18 делем. Азыр 28-демин. 18-имде окуудан айдалсам, 28-имде минтип окуумду бүтөр жылы кантейин. 10 жылдан бери окуумду бүтө албай жүргөнүмө бир гана сулуулугум күнөөлүү. Ушинти да бет аарчысын бетине басып, кайрадан өпкө жүрөгү солкулдап, өпкөлөй ыйлай баштады. Саал тыныгып, анан болоктой сөзүн кайра улады. Кийинки жылы кайрадан башка вузга тапшырдым. Экзамендерди бүт 4-5ке бердим. Эми экзамендик комиссиянын төрагасы артымдан түштү. Конкурс чоң. Эгер эле көнбөсөң өтпөй каласың деди. Кантип көнөм? Деги азыркы эркектер эмне болуп баратканын билбейм. Өздөрү аялдан чыккан акыры. А эмне үчүн аялдарды мынчалык кордойт? Ошентип кайрадан же андан же мындан жок көчөдө калдым. Менин бир гана максатым абийиримди сатпай туруп диплом алуу, жогорку билимдүү болуу эле. Үмүтүмдү үзбөй дагы башка вузга тапшырдым. Адаттагыдай эле жакшы деген баалар менен өттүм. Биринчи курстан эле Шаршенов артымдан түштү. Бул ирет мурункудай дароо жылт бербей, айтканына көнүмүш болуп, аны алдамак болдум. Мейли, агай, мейли, күйөөгө тейин, анан сиздикимин дедим. Экинчи курска келгенимде Туркиядан бүтүп келген жигитиме
жашыруун күйөөгө чыктым. Бирок көп узабай күйөөгө чыкканымды Шаршенов билип алды. Зачеткам кайрадан соодага түштү. Убада деген убада. Убадасы бошко жаманмын. Түнө деп айтканым жок. Ишти күндүзү бүтүрөбүз. Бир эле сен бекенсиң. Бүт кыздар ушундай, алакандай жериңди аяп, дипломсуз калба, деп ачык эле соодалашууга өттү. Ачык чыгып ашкерлейин десем, теги жогорку жакта колдогону бар экен. Студенттер бүт жек көрчү. Педагог катары майда, лекциясы жугумсуз, билими тайыз. Ошонусуна карабай, кобу чирен немеле. 10 жыл ашык көтөргөн тарпы чыккан жаман конспектисин кафедрада кодоюп туруп, окуп берип чыгып кетчү. Ай экзаменде деле кой, ашкере талап койчу. Деги кыргыз окутуучулардан жыргатып лекция окугандар чанда. Жалпылап кызыктуу окуй алышпайт. Ижарада турганыбызга байланыштуу мен окууну бүтмөйүнчө баланы кое туралы деп күйөөм экөөбүз макулдашканбыз. Сактанчубуз. Шаршенов артымдан каттуу түштү. Диплом үчүн ага көнүүгө аргасыз болдум. Кезектеги экзамен, зачет учурунда күндүзү үйүнө келүүгө өзүмдү зордодум. 7 аял алганын билчүмүн. Кебетеси, жүргөн турганы, сүйлөгөн сөзү мага эт жакчу эмес. Биринчи ирет көздү жумуп, айласыз ынадым. Үстүмдө эркек элемес, денеси муздак ташпага жаткандай сезилди. Күндүзү ишти бүтүрүп, экзаменди койдуруп, кечинде үйдө болуп калчумун. Көп узабай Шаршенов экөөбүздүн ортобуздагы чата кырбай баштады. Ал ичип алганда адам кейпинен кетет экен. Мени оюна келгендей пайдалана баштады. Анын мага болгон секс ыкмаларын айта баштасам, төбө чачыңыз тек турат. Жатынымдын сезгендигине байланыштуу күйөөм экөөбүз сактанчу шарик колдонбой, башка жол, дары-дармек менен сактанчубуз. Шаршеновго презерватив менен жатууну талап кылдым. Презерватив кийгенде аялдыкыбы же дубалдын жыртыгыбы баары бир болуп калат. Кийбейм деп дароо каршы турду. Төшөктө мен ыйлап, ал жыргап, мени ары бери тоголотуп ойноп, оюна келгендей пайдалана баштады. Өзүмдүн өзүм кор болуп, өңүм өчө баштаганын сезип калган күйөөм, эмне эле айрыкча экзамен учурунда ушинтип каласың? Деги сага эмне болду? Дечи болду. Экзамен оор. Ошон үчүн деп койдум. Шаршенов бара-бара мени зордоп ичирип, зордоп ар кандай ыкмаларга өтчү болду. Кезектеги экзамен учурунда кызуу, нары капыланып келгенимди сезе баштаган күйөөм акырын артымдан түшүптүр. Бир күнү ал артымдан аңдып, каерден чыгып, каерге бараарымды билбей, акмалап жүрүп, эшикти тепкилеп ачып, Шаршенов менен бирге жатканымды көрүп, анан бир сөз айтпай чыгып кетти. Үйгө келсем, ылайым сени биздин антыбыз урсун. Кош, деп записка калтырып, өзүнө тиешелүү буюмун алып, үйдөн биротоло чыгып кетиптир. Мен аны сүйчүмүн. Аябай сүйчүмүн. Эсим ооп, таң атканча тиземди кучактап ыйлап отурдум. Өлүп алгым келди, бирок жан ширин экен. Өлө албадым. Акыры бир жыйынтыкка келдим. Болоору болду. Күйөөдөн айрылдым. Эми дипломдон да айрылып калбайм. Бир күйөө табылар. Башыңды көтөр, деп өзүмө өзүм кайрат айтып, окууну улатмак болдум. Күйөөмдүн кеткенин, анан да быйыл окууну бүтүп, анын торунан чыгаарымды сезе баштаган Шаршенов мени эми жөн пайдаланбай, кордоп, сөгүп сагып пайдалана баштады. Аялды канчалык сөксө, ошончолук шаакый тарайт экен. Ичип алганда жеткен садист, мыкаач экен. Биринчи аялын аябай сүйгөн экен. Ал башка менен ойноп кетиптир. Экинчи аял да ошентиптир. Ошондон кийин ошол эки аялы үчүн башкалардан өч алмак болуптур. Өзүнүн айтуусунда кезектеги өч алып аткан аял мен экенмин. Бир ирет мас болуп алып, меникин соргунуң деп такай баштады. Колум кандай кеткенин билбейм. Жаактан ары тартып ийипмин. Меникин сорбосоң, анда сеникин минтем деп мени басып алып, колдорумду кайрып, меникине бөтөлкөнүн оозун тыга баштады. Жаным көзүмө көрүнүп, аны алдоого өттүм. Мейли, баарына көнөйүн. Ичким келип атат. Ичкенде андайга оңой барам дедим. Ичтик. Бул ирет тартынбай ичтим. Кээде ага аракка уктатчы дары кошуп, уктатып коюп качып кетчүмүн. Ошол күнү да ошентпек болдум. Аябай мас болуп, дарыны ичкенде өлүк болуп калды. Аны жек көргөнүм ушунча. Колум менен кокосун жулуп алгым келди. Жок, бул ал үчүн жеңил жаза эле. Кеткен аялдар үчүн ал башка аялдардан айрыкча менден өч алмак болсо, мен кеткен күйөөм үчүн андан өч алгым келди. Ушул ой кыстап туруп алды. Анын үстүнө кызып элем. Колума кандай бычак келгенин билбейм. Менин оозума тыкмак болгон тегинисин кесип алып,
өзүнүн оозуна тыктым да эшигин сыртынан жаап качып кеттим. Болгону ошол. Ушинтти да көмөкөйүнөн көк түтүн чыгып, кайрадан өпкөлөй ыйлай баштады. Аманпалыч ордунан асте туруп, аны төбөсүнөн сылай асте сооротtu. Чолпон, түшүндүм. Сен мени угуп турчу. Мындай учурда кайгыга жеңилбе. Кайра чыйра алышың керек. Жашабайм. Агай, жашабайм. Тойдум. Жашайсың. Мен сага жардам берем. Жакшы адвокат жалдап, делоңо кошуп, сотко өзүмдүн катымды тиркеймин. Албетте соттолосуң, бирок азыр түрмөлөр толуп, ар кандай шылтоолор менен амнистия болуп атат. Көпкө олтурбайсың, бошоп келесиң. Өзүм контролдукка аламын. Университет менен сүйлөшүп коем. Анан бошооруң менен акыркы курстан баштап окуп, дипломуңду аласың. Сенден өтүнөрүм, менин ушул сөзүмө ишенип кой. Анан каяга чөгүп кетпе. Чолпон агай жаныба чөгөлөй калчудай өпкөлөп ага чалынды. Рахмат агай, рахмат, рахмат. О Кудай, көрсө жакшы адамдар бар тура. Тунжурап жалгыз олтурган Аманпалычтын кабинетине сырттан Жоро кирди. Аманпалыч, эмне эле чылымды бүгүн үстөккө посток? Жорик, ушундай тагдыр, ушундай окуялардан кийин кантип үстөккө посток чекпейсиң? Аманпалыч, 2 суроо берсем болобу? 2 эмес, 3тү деле берсең болот. Бир тал чач аркылуу кылмышты ачып атканыңызга таңмын. Айтып бер дейсиңби? Чайнап берген аш болбойт, жигитим. Ойлон. Эгер бир тал чач болбосо, күнөөлүүнү 1 жыл издемексиң. Бир күн ойлоп таппасаң, ошондо айтып берем. Экинчи суроом, Аманпалыч, тиги аялдын эт комбинатында иштегенин кайдан билдиңиз? Мейли, муну айтып берейин. Тигинин торбосун профессионал кол кескенин дароо байкагам. Көрсө, ал бир кезде окуудан куулуп, Союз ыдырай электе 1 жыл эт комбинатында иштеген экен. Өгүз менен кочкорлордун торбосун кесип ыргыткан цехта иштеген экен. Сөз бүттү, Жорик. Кана, бир ысык кофе кайнатып ич. Ушинтти да терезеге келип, Мальбородон бирди тамызып, кере соруп алды. Мына жаз да келди. Кудай пендесине кандай гана шарт түзүп берген. А биз пенде аман эле болалы. Чыгарманын аягы.